Бул ачыткы колго жасалган ачыткы, дрожь эмес. Ушул колго жасалган ачыткыдан мен азыр нан жасаймын, сүт кошуп, буну жумшартып алып, кадимкидей камыр жууймун. Ал эми бул чарадагы ун болсо тегирмендин уну, капкара ун. Мурда эми кара унду көпчүлүгү жебей калышкан. Ал эми азыркы учурда наоборот кара унга өтүп калышты. Себеби ак унду өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Аябай мындай жабышып, чоюлуу эле бир нерсе кошуп коет го дейм. Аябай мындай жаман да барыбир. Нан жасасаң деле, камыр жасасаң деле чоюлуп турат. Эми билбейм, аны бир Алла Таала билет, бирок азыр көпчүлүгү таза, табигый буудайдын тегирменге тартылган унуна басым жасап жатат. Жана тандырга жабылгандан аябай жакшы. Көпчүлүгүбүз ошону мечтать этебиз. Айылдагылар үчүн ал оор, себеби айылдагылар тажаган, кечке тандырга нан жаап. Ал эми мен болсо 18 жылдан бери нан жаппай аябай сагынган экенмин. Бүгүн ошо камыр жасап, тандырга нан жабайын дедим. Кара нан болот буюрса, бирок ширин болот жана табигый болот. Эч нерсе кошулмасы жок дегендей. Бул буудайдын унуна жасалган камыр дагы оңой болот да, жуурушучу. Бирки ак ундар аябай кыйын болот, чоюлчак болгондуктан колуңуз ооруп калат да. Ал эми бул кара унда колуңуз оорубайт. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек. Ак унду жууруп жатканда монтип үзүп алсаңыз, чоюлат же болбосо үзүлүшү кыйын болот да. Бул кара ун эле үзүлөт да. Бул негизи табигый ун да. Ошондуктан бардыгыңыздар ушундай буудайдын унунан нан жасап жегенге, уже ачыткы менен нан жасап жегенге өтүшүңүздөр керек. Себеби ден соолук биринчи орунда, Ден соолук болбосо башка байлык эчтеке кызыктырбайт. Аябай ийилеп жууруп салдым, бир аз катуураак кылдым, себеби нак сүткөй жасаганмын. Ошондуктан азыр эми жуу жаап койдум дагы, андан кийин тандырды тазалай салдым. Тандырга көптөн бери нан жабыл элек болгондуктан күлдөрүн алып, тандырдын алдын шыпырып тазаладым. Негизи ушундай күндү алып жатканда келиндер бисмиллах деп алыңыздар. Себеби көптөн бери турган тандырдын күрүндө сөзсүз түрдө үч тамалар чиндер болот. Ал эми бул жакты тазалагандан кийин могу салыкым бул тандырдын алды таза болуп калды. Негизи ушундай тазалыкты сүйөм. Бул жерде суу сеп койсоң тим эле жыттанат. Ушундай жаздын күндөрү суу сепкенде жыты сонун болот го, буркурап. Камырым дагы ачыды. Нанды жасадым, тандырга отту жактым. Андан кийин бир аз суугандан кийин нанды жабыштырып кайрадан үзүп алдым. Бетине пияз сүйкөп койдум. Аябай арты да кызыл болуп ширин нан болду. Кара ундан кара буудай нан, бирок табигый. Дрожжу жок дегендей. Жакса, лайк басабыз.